Анда месе теманы улай кете берели. Демократия деген теманын алкагындагы кийинки дагы бир демократиянын пайда болушу же болбосо ал кандай факторлор менен пайда болушу мүмкүн деген түшүндүрмөлөрдүн, теориялардын бирине токтолуп кетели. Бүгүн болсо бул жолу жумушчулардын ролу деген дагы бир саясаттануучулардын арасында бир өзгөчө белгилеп илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн бир эмгекке токтололу. Бул жерде болсо, бул жерде жазылгандай, Расс жана Дэвид Коллиер деген фамилиялары бир болгон эки саясаттануучунун бизге тарыхый институционализм деген тарыхта колдонулган бир изилдөө методун колдонуп, бул демократиянын пайда болушун түшүндүргөнгө аракет кылган. Бул жерде болсо тарыхый институционализм дегенде дагы бул политологияга бул ийгиликтүү колдонулуп, анан кийин анын ичинен дагы салыштыруу тарыхый институционализми деген дагы өзүнчө бир түшүнүк бар. Ошол мааниде бул өтө маанилүү. Мындай ийгиликке жеткен бир изилдөө ыкмаларынын бири деп карасак болот. Бул жерде болсо Коллиерлер алар critical juncture деген түшүнүктү колдонушуп, тарыхый өзгөрүштөрдү жана демократияга болгон таасирин алардын кандай экенин түшүндүргөнгө аракет кылат. Бул биринчи түшүндүрүп кетейин, critical juncture деген өзү эмне экен. Critical juncture деп негизинен бир өлкөнүн ичинде кандайдыр бир учурда жана кырдаалда ал жердеги саясий акторлор кабыл алган бир чечимдердин бир топтому да. Ал кабыл алган чечимдер булар же институционалдык чечимдер болушу мүмкүн, же жөн эле бир тарыхый чечим болушу мүмкүн, жана ошол кабыл алынган чечимден пайда болгон жаңы институттардын топтому, же болбосо бул жалпы чечим, же болбосо бул полиси багыт дейли, булар өлкөнүн мындан аркы коомдогу жана саясаттагы же экономикадагы өзгөрүштөрүнүн келечектеги траекториясын аныктай турган бул тарыхый өтө маанилүү, бул поворотный момент, бир маанилүү момент деп койсок болот да. Ушуну булар critical juncture деген түшүнүктү колдонушат. Бул эмне дегенде, негизинен бул эмнеден келип чыгат дегенде айтылат. Кайсы бир өлкө өнүгүү жолунда бир учурда ал жердеги элдердин ичинен дагы жумушчулар тобу бар дейли. Жумушчулардын уюмдары жана жумушчулар эртели кеч мамлекеттик институттар менен же болбосо мамлекеттик сектор менен кайсы бир жерде конфликтке келип, ортосунда тирешүү пайда болот деп айтылат. Бул тирешүү пайда болгондо негизинен мамлекеттин ичинен же болбосо саясатчылардын ичинен бирөө жарымы сөзсүз ал жумушчулардын кызыкчылыгын коргоп, жана ошол эле учурда арийне ал жумушчулардын кызыкчылыгын коргоп атканда ал саясатчыбы же саясий актор өзүнүн дагы кызыкчылыгын ойлоп, жумушчуларды өзүнүн келечектеги потенциалдуу электораты болуп калышы мүмкүн деген ойдо алар менен сүйлөшүп, алардын кызыкчылыгын коргоп, анан алардын кызыкчылыгын өлкөнүн келечектеги социалдык саясатынабы же өнүгүү саясатынабы чагылдырганга аракет кылат дейт. Ошол учурда биринчи жолу жумушчулар топтору же болбосо жумушчулардын өздөрү, алардын уюмдары биринчи жолу мамлекеттик саясатка мындай аралашканга биринчи шанс болот дейт. Буну initial incorporation деп коет. Мындайча айтканда биринчи жолку аралашуусу же болбосо биригүүсү деген сыяктуучу. Өлкөнүн саясаты ошентип жумушчулар менен жумушчулар топторунун, уюмдарынын кызыкчылыгын дагы өлкөнүн
полисилерине кошуп аларды саясатка аралаштырганга аракет кылат деп айтат. Бул учурда маанилүү нерсе бул жерде жазылгандай элита дейли. Мамлекет болсо бул жерде ошонун мамлекеттин өкүлдөрү болгон же болбосо саясаттын өкүлдөрү болгон элита булар жөн гана өздөрү гана чечип эми анда мындай кылалы, бул жумушчуларга могу саясаттарды, могу программаларды буларга сунуш кылалы, дагы жаңы институттарды мынтип кабыл алып койсок кандай болот экен деп булар өздөрү эле чечип топ down approach деп коет. Мындайча айтканда үстүдөн эле булар элдин же болбосо жумушчулардын тагдырын өздөрү эле бычып, өздөрү эле эл менен макулдашпай эле биз мына могуларды силерге багыттайбыз деп буларга таңуулайбы, же эл астыдан өз ара уюшуп, өз ара өздөрүнүн проблемаларын чечишкенге уюмдаша алып, өз ара биригип, өз ара сүйлөшүп, анан кийин программасын бул элитага же болбосо жогоркуга мындай сунуштайбы деп турат да. Жерде bottom up деген төмөндөн жогору кеткен approach болобу, бул ошого бул өтө маанилүү деп айтат. Бул учурда арине бул элитанын жана ошол учурда электорат же болбосо төмөнкү катмардагы карапайым эл дейбизби, ошонун колунда бар ресурстары жана стратегиясы бул жерде чечүүчү ролду ойноп кетет дейт. Бул учурда Коллерлер негизинен Латын Америкасында ошол учурда 21 мамлекет болгон болсо, ошол 21 мамлекеттин ичинен 8 өлкөнү алып, бул жерде баягы cross national өлкөлөр аралык салыштырууну жүргүзүп көрөт. Анан кийин ошол жерде булар Латын Америкасындагы кейсте ошо Бразилия, Уругвай, Колумбия, Перу, Венесуэла, Чили жана башка 8 өлкөнүн жумушчулары менен мамлекеттин өз ара сүйлөшүү процесстерин, өз ара бири-бири менен мамиле түзгөн процесстерин жана жумушчулардын өз ара уюшалуу деңгээли канчалык болгонун айтып кетет. Ошол учурда караганда негизинен жумушчу топтор күчүнө кирип, өлкөдө экономикалык өнүгүү кайсы бир деңгээлге өскөндөн кийин өлкөдөгү экономикалык өнүгүү, капитализмдин өнүгүүсү келип шаарларды ирилештирип, ал жерде урбанизацияны күчөтөт дейт. Урбанизация күчөгөндө ал жерде атуулдук коом дейли, атуулдук коомдун анткени жумушчулардын өздөрү индивид катары атуулдук коомдун өкүлү боло албаса дагы, бирок булардын жумушчулардын түзгөн уюмдары, организациялары ошол атуулдук коомдун бири боло алат дейт. Жана ошол атуулдук коомдор аркылуу мурдагы Липсеттин айтып кеткен теориясындай коом социалдык жана экономикалык шарттар кеңейип өскөндө эл болсо бара-бара өзүнүн саясатка катышуусун көбүрөөк талап кылып, жакшы мектеп, университеттерге балдарын берип, алардан билимдүү адамдар чыгып, бир топ бай кишилер көбөйгөндө, алар саясатка дагы өздөрү мындай аралаша баштайт. Жана саясий чөйрө кеңейип, плюралдык көз караш көбөйөт деп айткан сыяктуу. Бул жерде дагы бул атуулдук коом кеңейип, байып, анан кийин алар өз ара атуулдук коом канчалык уюшкан болсо, бул жерде көрсөткөндөй топ-даун, үстүртөн төмөндү көздөй таңуулоо саясаты жүрбөй, астыдан жогоруну көздөй жүргөн мындай өз ара уюшуп, проблемаларды өздөрү карапайым эл өзү түшүнүп, атуулдук коом өзү түшүнүп, анан кийин бул акырын өлкөдөгү демократизациянын башталышына
салымын кошот деп айтат. Ушул мааниде бул коллиялердин илимий ишинин маанилүүлүгү салыштыруу политологиясында өтө чоң деп айтсак болот. Азыр айтып кеткендей эмесе кийинки дагы бир ошол темага үндөш Рушмайер, Стефенс жана Хюбей деген 3 саясаттануучунун да бир эмгеги бар. Булар дагы мурда айтылып кеткендей эмгек классынын, эмгекчилердин же болбосо жумушчулар дейли, жумушчулардын алардын уюмдарына үндөш болуп кеткен дагы бир ойду айтып кетет. Бул жерде дагы акторлордун ролунун маанилүүлүгүн айтат. Бул демократия деген нерсе бул бийлик мамилеси деп булар баштайт. Себеби дегенде бул күч же бийлик кимдин колунда болот жана ал кандай жол менен бири-бирине берилет жана ал күчтү ким кандай максатта жана кантип колдонот дейт. Жана ошол күчкө баруунун жолдору кандай деген нерселер маанилүү деп өздөрүнүн аргументин баштайт. Бул жерде алар айтат, баягы класстар аралык мамилелерде деп айтып кеткендей, жумуш элита менен жана жөнөкөй карапайым калк деп атпайбызбы? Ошол сыяктуу бул жерде биз жумушчулар классы дейбизби, жумушчулар тобу же жумушчулардын уюмдары булар канчалык деңгээлде өздөрүнүн кызыкчылыктарын мамлекетке жеткире алат жана канчалык деңгээлде өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоп калганга кудуреттүү деп айтат да. Бул нерсе келип эле булардын уюшкандык өз ара уюмдашуу, өз ара организациялашуу мүмкүнчүлүгүнө көп нерсе байланыштуу деп айтат. Бул жерде айта турган болсок, коомдо айталы ар түрдүү класстар бар дейли. Байлар, орто класс. Орто класс чоңбу, кичикпи, бул башка маселе. Бирок ошол эле учурда дыйкандар, айылдыктар деп ар түрдүү классты айта турган болсок, бул класстар аралык күч же болбосо бийлик ошол мамилеси бул демократия үчүн маанилүү деп айтат. Эгер өлкөнүн ичинде капитализм өнүгө турган болсо, кандайдыр бир деңгээлде экономикалык өнүгүүнү камсыздандырыла турган болсо, бул келип бул класстар аралык мамиле келип атуулдук коомдун өнүгүшүнө алып келет деген булардын аргументи бар. Бул деген нерсе атуулдук коом деген эмне дегенде биз өзгөчө мына кыргыз коомунда атуулдук коом десе эмнегедир бул NGO же болбосо орусча айтканда НПО деп коет. Биз NGOну гана атуулдук коомдун өкүлү деп түшүнбөшүбүз керек. Анын мааниси кең. Буга бүткүл коммерциялык жана коммерциялык эмес коомдун ичиндеги жамааттар, кандайдыр кызыкчылыктардан түзүлгөн уюшкан жамааттар мунун баары келип атуулдук коомго кирет деп бул 3 илимпоз өздөрүнүн аныктамасын айтат. Бул деген нерсе атуулдук коомдун өнүгүшү, бул деген нерсе кызыкчылыктардын же болбосо кандайдыр бир топтордун баары өз ара уюмдашып жамаатташуусу жана жамаатташ алуу жөндөмү жана булар жамаатташкандан кийин өз ара бири-бири менен сүйлөшүп, өз ара дагы бир чоң уюмдарга бириге алуу мүмкүнчүлүгү жөндөмү өтө маанилүү деп айтылат. Бул деген нерсе эгер булар жамаатташа алып кыймылдай ала турган болсо, булар collective action problem деп коет. Мындайча айтканда, коллективдүү бир жамаатка биригип, ошол жамаат аркылуу чечим кабыл алып, анан ошол уюм аркылуу коллективдүү баары тең бир чечимге баш ийип, жана ошол чечимдерди кийинки уюмдарга сунуштап, же болбосо өкмөткө, бийликке сунуштаганга бул мындай канал түзүп, буларды институтташтырат деп айтат. Ошол эле учурда бул атуулдук коом эле өнүкпөстөн биз билебиз
Бул класстар өлкөдө класстар болгондо арийне бай класстар жана ошол эле учурда булардын теориясы боюнча чоң жерлери бар эбегейси чоң фермерлер негизинен карапайым калктын же болбосо элдин демократияга болгон талабын же сунушун же өз ара биригишин өтө жактыра бербейт деп айтат. Бул учурда ошол бай класс жана кедей класс же орто класс өзгөчө могу төмөндөгү класс анда өзүнүн укугун кантип сактап калат деген суроо келип чыкканда булар ошол атуулдук коом аркылуу бийликке болгон прессингин күчөйтсө болот дейт биринчиси. Жана экинчиси булар өзүнүн кызыкчылыгын сакташ үчүн келип ортомчу функцияны аткарган өкмөт менен элдин ортосунда канал болуп берген ортомчу функция аткарган бул партиялардын чыгышын айтсак болот дейт. Бул өзгөчө могу жумушчулар партиясы же болбосо булардын кызыкчылыгына жакын болгон дагы бир партиялар түзүп, ошол партия буларга канал болуп, анан алар өздөрүнүн мүдөө максаттарын, ойлорун чечим кабыл алуучу органдарга, мамлекеттик органдарга ошол канал аркылуу жетип, өлкөдө акыры жүрүп могу бийлик мамилеси, күч мамилеси өзгөрөт дейт. Башкача айтканда, мурда күчү бар эле болуп, элита болуп алып эле тургандар өзүнөн төмөн турган карапайым калкка үстүртөн карабай, мындан ары бара-бара партнер катары карап, алардын дагы уюш алуу жөндөмүнө макул болуп, аргасыздан алар менен эсептешип, анан жаңы демократиялык оюндун эрежеси менен иштегенге өбөлгө түзүлөт, шарт түзүлөт деп бул бизде Рушмайер, Стефенс жана Хюбейдин эмгегинен биз көрсөк болот. Ошентип биз мурда айтып кеткендей, Одонелдин бул үчөөнүн жана дагы башка саясаттануучулардын актор центрик же болбосо акторлорго көңүл бурган ишине дагы бир ирет бул жерде күбө болуп отурабыз. Өзгөчө бул жолу ошол акторлордун ичинен жумушчулардын ролу жана класстардын ролу деген маанилүү нерсени көрдүк. Жана бул жерде ошол тарыхый институционализмдин дагы маанилүүлүгүн көрдүк. Себеби кайсы бир учурда жумушчулар классы өз араларынча уюшуп, уюмдашып, бийликке прессинг кылганда, бийлик аргасыздан бир кандайдыр бир тарыхый саясий чечимдерди кабыл алып, ошол кийин өлкөнүн ичиндеги бийлик күч мамилелерин өзгөртүп, өлкөнүн өнүгүү траекториясын өзгөрткөнгө салым кошот деп айтып кетет.